Ишалиева Наринца Ергешевна Баткен районунун Актырпак айылында 1967 жылы 7 октябрда төрөлгөм. Ошо 5 жашымда Баткенге келип, ошо чоң эжемдин колунда тарбияландым. Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинде окудум. Ошо жерден билим алдым. Мен өзү 1-классында эле жана тайраң буйраң деп кесип ээсин жазгыла дегенде биз 7 жаштан келгенбиз. Ошол мезгилде ошо мен музыкант болом деп ошо жазганым эсимде бар да. Анан эжеке точно музыкант болосуңбу деп шарапат эжеке ооба мен музыкант болом деп Ош педагогикалык институтунун музыкалык факультетине тапшырдым. Аны 90-жылы ийгиликтүү аяктадым. 91-жылы ушул Карабулак айылына турмушка чыктым. Бул жерде ошо эжем ачкан ошо кичинекей филиалда комуз классынан сабак берип калдым. Бул айылга, кичинекей айылда мындай таланттуулар көп. Таланттуу балдарды бизге берип, ушундай шарт түзүп берип аткан ата-энелерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр Турган Эшалиева атындагы музыкалык балдар филиалы болуп жүрөбүз. Келечекте мектеп болсок дегенде эки көзүбүз төрт болуп жүрөт. Айланчыкта сени көргөн кезимде аялымды кара чумулай көзүңдөн. Кесибим фортепиано. Фортепианога класс жок. Сен комузчу болосуң деп ошо жетекчилердин айтуусу боюнча комузчу болуп калдым. Комузду мен эми кичинекейимде окчумун, атам өзү комуз чаап, комуз чертчү. Бардыгыга белгилүү ошол Карым агайыбыз ушул жерде иштечү экен. Анан мен ошонун консультация алып, ошонун сабак алып, түнү менен үйрөнүп, күндүз анан келип балдарга үйрөтүп жүрүп, ошо деңгээлге жеттим. Далее изденем.
ошол максатым өзгөргөн жок. Мен кайра жаралсам дагы кайра ошо сен ким болосуң десе мен кайра эле музыкант болот элем. Себеби мен музыканы жан дүйнөм менен жакшы көрөм, чын дилим менен жакшы көрөм. Өзүм кесибим ошо бала чактан эле тандагам десем болот. Ушундай деңгээлге жетип, ушинтип иштеп калышыма менин энем аябай жардам берди. Атам дагы ошо өзүнүн баласындай кабыл алып, мен атамдан эч жаман сөз уккан жокмун. Мага дайым поддержка берип турушту. Дем алышсыз иштедим да. Ошондо балдарым кичине болчу. Энем барып карачу мен балдарым, сен балдарыңды доомду ойноп келсин деп анан мени бошотуп койчу. Анан жолдошум дагы эч мага тоскоолдук кылган жок. Жолдошум да ырдайт, аккордеон чертет. Кайны журтумдун дагы салымы чоң. Мен аларга учурдан пайдаланып рахмат айтып кетем. Негизи мугалим изденүү менен, улам изденүү менен иштеш керек да, менин оюмча. Үйдөн капа болуп келгенде дагы, үйдөн ушунчалык бир эми турмушта болот да, бир нерседен капа болуп келсең дагы окуучулардын алдыга кадимкидей күлүп киришиң керек. Кадимкидей атмосфераны мындай көңүлдүү өтүш үчүн, көңүлдүү үйрөтүш үчүн балдарга күлүп кириш керек болот да. Же бир жериң ооруп турса дагы ошону билдирбей, балага ошо билдирбей күлүп жайнап, ошо сабагыңды мындай деңгээлине жеткизип өтүшүң керек да. Тогуз мектептин арасында ушундай чоң конкурс өткөн да, жаш таланттар деп. 9 музыкалык мектеп, өзү ушу Баткен районунда 9 музыкалык мектеп бар экен. Ошолор баардыгы Сүлүктүү, Кызылкия, Кадамжай, мынаяктан Лейлектен, жанагы Колондудан, Лейлектин өзүндө эле 3-4 мектеп бар экен. Ушулардын арасына Хайдарканга барып туруп, чоң ушундай сынакта биздин ушу кичинекей филиалдын балдары ансамбль боюнча, фольклордук ансамбль боюнча биринчиликти алышты. Андан кийин жөнөкөй кичинекейлердин ансамбли боюнча дагы биринчиликти алышты. Анан хор боюнча биринчиликти алышты. Анан кийин жакында ошо 2025-жылы барганыбызда 27 сентябрда мына анда дагы экинчи орунду алып келдик. Республикалык кароо сынакта болсо статьясы ар бир балага жакшынакай медалдар берилди. Ушундай. Анан эми берде министерствонун грамоталары бар. Анан кийин райондуку бар, областтуку бар. Жалпы балдардын баардыгынын жетишкендиктери колдоп турушат. Эли журт, ошо ата-энелер, керек болсо эки мектептин мугалимдери дагы колдоп, бул ар бир адам өзүнүн мындай койгон алдыга койгон максаты, өзүнүн мындай ишкердиги, өзүнүн мындай пландуу иш кылыш керек да. Мен мисалы үчүн үйгө барсам кадимкидей эле ошо үйдүн жумушунун баарын ишке чейин, мурда түшкө чейин барып туруп, кечки тамакка даярдап бар жокту. Анан кийин келип кеч барып туруп, биз мал карайбыз да, малдары көп. Анан кечки тамакты мал келгече даярдап, ушундай саатымды бөлүп алып иш кылчумун да. Анан түндө кадимкидей балдарга ошо 7де тамактарын жедирип алып, 7ден 8ден 10го чейин кадимкидей балдар менен сабак окуп, анан керек болсо ырдап, керек болсо ошо балдар менен болчумун да. Ушу балдардын ийгилиги менин кубанычым.
Ушу колумдан келишинче балдарга терең билим бергенге аракет кылып келе жатам.